Ош шаарынын Сулаймантоо муниципалдык аймактык башкармалыгындагы Курманжандатка көчөсүнүн номер 121 дарегинде жайгашкан 9 кабаттуу көп батирлүү турак үйдүн курулушу уланууда. Ушул тапта 3 кабатка жеткен курулуштун жүрүшү бүгүн текшерүүгө алынды. Ош шаардык мэриясынын алдындагы муниципалдык ипотекалык ишканасы курулушту көзөмөлдөөчү жаңы жабдыктар менен текшерип чыкты. 3 ушундай оборудование аппарат алдырдык. Бул бетонду текшерүү боюнча, бул прочностун текшерүү боюнча, экинчиси трещина деп коет, жараканы аныктай турган. Ичиндеги микро жаракаларды аныктай турган. Үчүнчүсү аппарат бул ичиндеги арматураны биле турган. Арматура бетон ичинде азыр бизге арматура көрүнбөй турат да. Ал менен биз арматуранын бар экендиги, жок экендигин аныктап, арматура менен бетондун зазор деп коет, защитный слой деп коет. Ошонун канча сантиметр экендигин аныктай турган прибор. Бетондун бекемдигин аныктай турган, жаракаларды жана бетон ичиндеги арматуранын көлөмүн аныктоочу аппараттын жардамында бул күнү жаңыдан курулуп жаткан көп кабаттуу үй текшерилди. Анда курулуш нормаларына туура келери айтылды. Курулушту Памир строй жоопкерчилиги чектелген коому жана МК партнер ЖЧКсы ушул жылдын август айында баштаган. 2021 жылдын январь айында батирлер пайдаланууга тапшырылат деп күтүлүүдө. Учурда курулушка керектелүүчү материалдар Орусиядан алынып келинүүдө. Бир бригада 26 адам иштейт. График боюнча өзүнүн нормасында кетип атабыз. Курулуштун сапатын жана көзөмөлдөө иштерин абдан тыкандык менен текшерип, көзөмөлдөп текшере турган органдарды чакырып, өз убагында кол койдуруп, бир немеге келип иш кылып жатабыз. Мындан ары да Кудай кааласа бардык иш аракеттер өз убагында болот деген ойдобуз. Долбоор боюнча үй 9 кабаттан туруп 81 батирге болжолдонууда. Анын 30% 1 бөлмөлүү, 50% 2 бөлмөлүү, 20% 3 бөлмөлүү болот. Көп кабаттуу үйдүн жер төлөсүндө 40 орунга ылайыктуу автоунаа токтомосу жайгашат. Долбоордун өзгөчөлүгү биринчи жолу Ош шаарында үйдүн подъезди коросу күн энергиясы менен жылытылмакчы. Жалпы багытта иш алып кетилип атат. 3-кабаттын тосмосун армировать этүүнүн үстүндө иштеп жатышат. Бүгүнкү күндө температуранын төмөндөгөнүнө байланыштуу айрым иштин ылдамдыгында жайлоолор бар. Бирок биз талап кылып жатабыз, эртерээк бул курулушту ошол өз убагында, өз мезгилинде тапшырууну ишке ашырышы керек. Бирок бүгүнкү күндө азыр ушул курулуш жетекчилеринин айтуусу боюнча графикте атайын этаптар менен каралган. Дагы 1-2 кабат көтөрүлгөндөн кийин айрым иштерди кошумча параллель түрдө уюштуруу менен иштин темпин дагы и графикти дагы тездетүүгө мүмкүнчүлүк болот деп убада берип жатышат. Ош шаарынын мэри Талайбек Сарыбашевдин тапшырмасы менен батирлердин чарчы метри буга чейин берилген муниципалдык ипотекадан $100 арзан болушу күтүлүүдө. Жылдык пайыздык үстөгү азырынча 6% деп айтылып жатат. Ипотекалык үй Ош жана Жалал Абад шаарларын калыбына келтирүү боюнча мамлекеттик дирекциясы курган үйлөрдө ипотекага берүүдөн түшкөн акчага салынууда. Адыл Акжул уулу, Самат Сейдамат уулу, жаңылыктар. Başka bir açsa olur. Yok, görgözlerin hazır emmi. İşte o da ağzı. Sabahın ölçüsünü eşkete vermeyiz, kameranın tutmayı. Hazır kança işte o da. Bir yönetmenin beton algan gündörü denden oç işleşet. Garaj мол жерден було экен ушунда. Birinci подвалы, автопаркинг. Sekiz başına 18 başına iki konuda teknik konuda kalan iki tarafta 18 başına. Lift var gene orada.
түшөт азыр бул жерде 18 болуп бизде ушундай план болуп атат кудай кааласа эгер бүтүп бүткөндөн кийин 80 адам жайгашат ошо 80 адамдын арасында мына 18 парковка автопаркинг аукцион тартибинде аларга кошумча Ушул жерде маалымат берип койсоңуз, нормага тууралуу келе экен, кандай экен, кантип текшерип атасыз? Бул аппарат кайдан келди ошол боюнча? Ошо текшергенче сүйлөгөнчө. Негизинен курулуш объектилерин же болбосо курулуштун жүрүшүн текшерүү эки метод менен текшерет. Полевой деп коет, бул ошо курулуш талаасында могу приборлордун жардамы менен. Экинчиси лабораториялык курулуш лабораториясына текшерет. Ал жерге биз ушул бетондун көлөмүн же болбосо мындай образецин алып барып лабораторияда испытание кылып текшерет. Бул прибор өзү Россиядан алынган, Челябинскиден келген прибор, бетондун бекемдигин, прочностун аныктай турган прибор. Буга чейин болгон приборлор Кашкарова деп ручной механизм менен болгон, то есть мындай ручной удар менен болушу эле. Азыр бардыгы оптималдаштырып, компьютерлештирип койгон. Могу 15 проба алынып, бир участоктон. Мына жерге средний бетондун прочностун маркасын чыгарып берет. Бул эмеге компьютерге салат, обработка болот. Обработка ал жерден даяр бизге ушул эме боюнча, куюлган бетондор боюнча толук маалыматты чыгарып расписка кылып берет. Болуп келди. Защитный слой деп коет, арматура менен бетондун аралыгы. Канализация трубалары. Булар канализация да? Вентиляция, канализация, сантехнический часть да? 15 градустун тегерегинде болгондо бул армион оплавкалар коюлуп атпайбы? Ошолор 28 күндүн тегерегинде кармалып туруш керек. Ошондо 70% бетон өзүнүн бекемдигине кирет. Бирок мына шаарда көрүп атасыздар бул жерде. Эптеп эле ылдамдыкты бүтүрүш үчүн тезирээк бүтүрүүнү максат кылып эле температураны айланып жүргөн температураны карабай туруп эле муну снимать этип алып туруп кийинкисине коюп кетип атышат. Анан эми биз шаарда кээ бирлерден ушундай көчүп калып атабыз, анда мындай жай кетип атат. Ал өзүнүн нормалары бар. Ошол нормаларды сактап, азыр мына үстүндө бетон куюлганда канча күн болду? 12 күн болду. Демек бул оплавка ошол бойдон турат, алынбай турат. Демек минималдык 14 күндөн кийин гана булар алды. Анан мына даже биринчи этаждан көрдүңүздөр. Атайын балкаларга опоралар коюлуп, алар бекемдик коюлуп. Эгерде какой-то бир миллиметр, даже сантиметр ийүүлөр байкалган болсо, анда ал уже сапаттык өлтүрүп башка кетет. Ошондуктан бул мына прораб жетекчиси дагы негизги сапат деген маселеге өңүлгөн. Ылдамдык, күнүнүн бүтүшү, графиктен кечигер, но сапат негизгиси жогору болуш керек деген талап менен иш алып барып атышат да. Өзүңүздөр билгендей, бул ипотекалык муниципалдык үйдүн курулушу бул Кыргызстанда биринчи жолу муниципалдык программанын көзөмөлү менен. Азыр бүгүнкү күндө 3 багытта көзөмөл жүрүп жатат. Бул мамлекеттик экономикалык инспекция жагынан автордук көзөмөл, андан сырткары ушул буйрутмачы катары муниципалдык ипотекалык ишкананын атайын кызматкерлери көзөмөлдөп жатышат. Мындан сырткары биз курулуш долбоор башталган күндөн баштап эле жалпы коомдук көзөмөлгө да кое тургандыгыбыз жөнүндө маалымат бергенбиз. Бүгүнкү күндө ушул жалпы жашоочулардын катышуусу менен дагы курулуш нормаларынын жүрүшү боюнча жалпы маалымат берип аркылуу көзөмөл жүргүзүүнү максат кылып атабыз. Жалпы долбоор жөнүндө айтсак 9 кабаттан болуп 80 батирлүү болушу керек. Автопаркинг каралган, сыртында дагы атайын автотоктотмолор, жашылдандыруу аянтчалары каралышы керек. Эки артыкчылыгы бар бул долбоордун башкаларынан. Биринчиден сырткы жасалгалоосу боюнча, анан экинчиси бул сырткы мындай жарыктандыруусу боюнча. Сырткы жарыктандыруусу күн энергиясы менен ишке ашышы керек деп болжолдогонбуз. Бүгүнкү күндө курулуш жалпы багытта иш алып кетилип атат. 3-чү кабаттын тосмосун армировать этүүнүн үстүндө иштеп жатышат. Бүгүнкү күндө температуранын төмөндөгөнүнө байланыштуу айрым иштин ылдамдыгында жайлоолор бар. Бирок биз талап кылып жатабыз, эртерээк
бул курулушту ошол өз убагында өз мезгилинде тапшырууну ишке ашырышы керек. Бирок бүгүнкү күндө азыр ушул курулуш жетекчилеринин айтуусу боюнча графикте атайын этаптар менен каралган, дагы 1-2 кабат көтөрүлгөндөн кийин айрым иштерди кошумча параллель түрдө уюштуруу менен иштин темпин дагы и графикти дагы тездетүүгө мүмкүнчүлүк болот деп убада берип жатышат. Коомчулукка дагы бир суроо бар, кызыккан бул үй кимдерге берилет? Өзү негизги эреже 3 талап бар. Ал бул үйгө мындай претендовать эте турган адамдын шаардык учету болуш керек. Анын үй бүлө мүчөлөрүндө эч кандай кыймылсыз мүлкү болбошу керек. Анан ошол үйдү кредиттик шартта беребиз да, ошондуктан ал ошол кредит төлөөгө мындай доход кирешеси жетиштүү болуш керек деген талап бар. Анын мамлекеттик кызматкер же жеке кызматкер экендигине өзгөчө талап жок. Ош шаарынын тургуну ала алат да? Ар кандай Ош шаарынын тургуну бул үйдөн алууга укугу бар. Региондордон деле ала алабы мисалы? Жок, ал жерде сөзсүз түрдө Ош шаарында учету болушу талап кылынат. Бирок эме баарындай мугалимдер, врачтардын Эгерде параллель келип калып, жеке сектордун адамдары келип калса, анда сөзсүз түрдө бюджеттик кызматкерлерге артыкчылык бар.